Ардио балдар бакчасында 90, Жоғазым балдар бакчасында 60 бала бүгүнкү күндө тарбияланып келүүдө. Роза Отунбаева Исаковнанын коомдук фонду тарабынан Жоғазым балдар бакчасына караштуу 2 жайлоо балдар бакчасы ачылды. Бири Жыланды жайлоосунда, экинчиси Үшчат жайлоосунда. Жыланды жайлоосунда 22 бала, Үшчат жайлоосунда 32 бала бүгүнкү күндө тарбияланып келүүдө. Бул коомдук фонду тарабынан ушул 2 балдар бакчага 70 000 сомдук канцеляриялык товарлар, китептер, көрсөтмө куралдар алынып келинип, бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп жатат. Мен элдин атынан, жалпы эле Ленин айыл өкмөтүнүн атынан ушул коомдук фондго терең ыраазычылык билдирем. Себеби бул 118-119 жайлоо балдар бакчасы болуп ачылды. Бул жерде эл тарабынан да демилге көтөрүшүп, ошол жерде уюштуруу маселелери жүрүп, Кең Конуш жайлоосунда дагы, Үшчат жайлоосунда дагы элдерден салым менен кыргыз үйлөр тигилди. Жана ошол эле Жоғазым балдар бакчасынын башчысынын демилгеси жана коллективдин демилгелери менен чоң иштер кылынып келе жатат. Бүгүнкү күндө конкурста областтык деңгээлде 1-орунга чыгышты. Буюрса республикалык деңгээлде өткөн конкурска дагы мыкты балдар бакчасы конкурсуна дагы катышабыз, Кудай кааласа. Мен жалпы эле ушул коомдук фондго терең ыраазычылык билдирем. Жана алардын иштерине ийгилик болсун. Мен ойлойм, бул ачылып жаткан балдар бакчалары кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн чоң салым деп эсептеймин. Себеби бул берилип жаткан талим тарбиялар Кыргызстандын келечекке кошкон салымдары. Жакшакектин сыйкырдуугуну эси билбейт. Ошентип жүрүп оор абалда калган учурда шакекти сатып жиберишет. Emizip koybodukпу кулуңдарды? Азаматсыңар анда. Бизден ырыбыз кана? Бизден ыр. Бакча, бакча, өзгөлөрдөн бир башка. Сонун жасалып, антип болбойт башка. Сонун жасалып, антип болбойт башка. Азаматтар, бизден уран? Азаматсыңар. Анда эмесе, бүгүнкү күнү биздин ата-энелер менен биргеликте өтүлүүчү сабактарыбыз бар.
балдар бакчасын ачып берген Роза Отунбаева энекебизге рахмат. Балдар бакча биз үчүн аябай жакшы болду. Азыр биз Мурдаш айылындагы Жогазын балдар бакчасына караштуу Бактылуу балалык 2 балдар жайлоо балдар бакчасында турабыз. Ал 3 чат жайлоосунда жайгашкан, деңгээлинен 3000 метр бийиктикте. Айланасын таза суулар, бийик тоолор курчаган. Азыр учурда бул бала бакчада 32 бала тарбияланып жатат. Айланасында өзүңүздөр көргөндөй көп боз үйлөр, адамдар жайлоого чыгышкан. Бүгүн азыр тарбиячы Бакирова Самара эжекенин сабагы менен таанышмакчыбыз, анда көңүлдөрдө ошол жака турабыз. Тарбиячынын сөзү нугу экен, мен айткан сөздү силер эмне кылышыңар керек экен? Андан кийин ойлонуп, бак жообун берүү дейт. Баарыбыз эмне кылат экенбиз? Мен айткан сөздү ойлонуп туруп, анан кийин эмне кылат экенбиз? Жооп айтат экен, калаган түз калат экен. Калаган түз калат экен. Üç burçluk sarılar kolumuzu götürüyoruz. Kaneke sarılar götürüyoruz. Azamatar, orduzdan turalım çivik geliyoruz. Orduzdan turalım. Üç burçluk sarılar bu yerge oturağız. Bu yerge sarılar hani geliyoruz. Yüz oturağız diyemiz. Hani size eğrincen saklanın var mı? Балдар бакчасын ачканына аябай ыраазы болуп атабыз. Биз мындайды жайлоолордон башка райондордон, башка областтардан көрчү элек. Азыр эми мына ушул күндөрдө бизге келип жетти. Муну уюштурган Роза Отунбаева Исаковнага, Алмазбек Атамбаевга жана жетек деген Назира Сакеновага аябай ыраазычылыкты билдирип, аябай сүйүнүп, тосуп алып, ыраазычылыгыбызды билдирип айтып атабыз. Мындай бакчалар башка жерлерде да көбөйүп, ачылышына тилектешибиз. Ha menin bala boydum kalgım gelir, balalık göz aldımın elesteler, nariste jıtım buzubay. Ha menin bala boydum kalgım gelir, balalık göz aldımın elesteler, nariste jıtım buzubay.
bala bu hüdün kalgın